Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү жана күйөрмандары, жылкы сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге таза кандуу данчак жана полу данчак кара байыр менен аргындашкан эки курч жылкыны көрсөтүп беребиз. Учурда биз Бишкек шаарынын Ак Бата конушунда турабыз. Ушул курч жылкылар боюнча толук маалымат алгыңыздар келсе, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн биз сиздерге уникалдуу жылкылар боюнча маалыматты беребиз. Assalamu alaikum, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Жылкы ат мезгили, улак мезгили жакындап келе жатат. Камданып атасыздарбы? Азыр биз сиздерге эки жылкыны көрсөтөбүз. Башында көрдүңүздөр. Мына жылкы кара байыр менен данчак аргындашкан өтө балбан жылкы, жаш жылкы, жүрөгү ток мезгил экен азыр. Жаңасы ушул жерде Кашка мына ат сатыкка коюлду. Мына көрдүңүздөрбү, аргымакты, машалла. Мунун мүчөсү эмел экен, кара байыр экен, Кара байыр. Энеси кара байыр, атасы данчак болгон да муну. Бир токтосунчу. Бул жашы жаңасы азыр. 4 жаш жаңасы болду. Бул түйү кайкын жылкысы өзү? Түйү ошо куршаптыкы. Куршап, оштуку. Токтоңчу шеп. Шундай токтоңчу, машалла. Мына денеси мына калың экен, Терisi kalın. Терisi калың экен мына данчактыкыначы. Эгер чындап ушу менин сөзүм жалган десеңиздер, келгенде жанакы азыр чыгарабыз, башында көргөн чоң производитель данчак менен мына карап көрүңүздөр. Атак мына баштарды караңыз. Мына кара байырдын башы. Мына төштөрдү, денелерди караңыздар. 0,5 дейт го, бул эмне майда туулганбы? 0,5 деп жөнүнө ушуну таңба басып койгон. Бирөөдүн меткасы. Бирөө. Шеп мындай кылың. Так, биринчи аргымакты караңыздар. Баш. Ну баш балбан баш, моюнду, алдыңкы далдарды, белди корпусту караңыздар, артыны, буттарды караңыздар. Кыскасы мында айып жок экен. Эми мырза, муну кандай дейсиз? Мунун неси бар, неси жок азыр? Ала турган адам муну эмне кылыш керек өзү? Улакка чабат да негизи. Бул торпок улактын аты. Бою 1,60-1,62. Күчтүү, жүрөк тогат. Былтыр кышында кичине улакка салдык. Тарбия көргөн мындай жейт. Тарбия улагы бар десек болот берет. Бар жогу бар мунунчу. Жама спокойно жылкы. Жүгүрүшү да каттуу жүгүрөт. Өз анча-мынча адам үстүнөн түшүп алып калышы мүмкүн мындан. Дегендечи. Каттуу жүрөк ток. Жүрөк өтө ток. Жаңасы болгон болсо өтө толгон мезгил экен өзү. Машалла, мына жылкыны кабак басып сүрүп жылкы экен ушу жылкыда. Сүрүп жылкы. Же мындай бастырың эм. Же бир кагып көрсөтөсүзбү мындай? Жаш жаргымак экен. Машалла, мына арткын буттарды. Курч экен, курч. Өтө курч. Машалла. Муну азыр эмне суутулабы же даяр элеби? Даяр эмеспи алжы? Даяр эле. Даяр десек деле болот, эми бир аз миниш керек дагычы. Көрөсүз, жей турган нерсесин жеди толду, Толду. Машалла. Басыштарды караңыздар. Оозу кандай шеп? Жылкын. Жумшак, Азыр эми туруп калганына, багылганына кичине тайсалдайт да. Конечно, бул сөзсүз болот ар бир жылкыда. Атак мына көп кыйнабайлы, багылган жылкы экен. Азыр минилип аттыр бираздан. Буюрса сиздер өзүңүздөр алып, жакшылап суутуп алсаңыздар болот. Жылкыда айып жок. Шеп, айтың, желкеси кандай экен отурганда? Өтө ток желкеси. Толукпу? Андай мындай болбойт, Жок, кыймылдабайт. Желкеси толук жылкы. Машалла. Мына корпусту караңыздар, баштарды караңыздар. Башын көрөйүнчү. Жаман жоош жылкы экен, машалла. Какпаш экен, Башлама, сөөктөрү чыгып. Мына машалла. Мына жактарды көкүрөктөрүнүн кең колтук жылкы экен өзү. Көкүрөктөрү азыр бастырган zaman мына жактар чыгат. Кат негизи чындыгында өтө балбан экен. Токтоңчу, мына. Буттарын көрсөтүп коелу. Буттар таптаза, кара туяк, тик. Мына буттун тик турушун көрдүңүздөрбү? Мына бакайлардын таканын үстүнө, туягынын үстүнө. Мына буттар тик деген. Буттун жоондугу мындай. Нык бут экен да. Шеп, дагы бир бастырың эм. Машалла, кыйнап койбоң.
Бул не, атасы күчтүү данчак болгон бе? Өңүнү вообще катуу берип салып турго атасы, Мунун атасы баягы канжар бар го, ошонун атын балдары да. Шатагычы. Атасы демек күчтүү данчак болгон экен да. Атасы күчтүү. Жалындагы суюлтуп, сары жал кылып, денесин да суйтуп, бирок энеси да күчтүү болгон окшойт, денесин калың кылып, палванчылык кылып тууп коюптур. Атак мындай данчактарга караганда жоон сөбөктүү жылкы экен да бул. Ооба, сөбөктүү, жакшы. Анан чуркаганда эле болсо керек анда, данчактын каны болсо. Чуркаша өтө катуу чуркайт. Данчак өзү, данчакты билесиздер, курс жылкы данчак негизичи. Согуш үчүн чыгарылган жылкы бул. Данчак өзү кырс жылкы болот, демек атасы карабайыр, энеси карабайыр болмосо спокойно жүрөгү ток нерсе, анан атасы курс нерсе болгон экен да, демек экөөүн смеш нак биздин кыргыз мине турган балбан аттан экен да бул. Ооба. Мунун баасын канчага коесуң негизи? Айталы күттүрбөйлү. 9 миң сурап атам. Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, мына көрүңүздөр. Мына ушул аргымак сатыкка коюлду буйруса, биз сиздерге маалыматты бир ирет бердик ушул аргымак боюнча. Доллар менен айтты. Буйруса өзүңүздөр калькулятор менен чабыңыздар дагы, экран астында номерлерге чалып байланышыңыздар. Тез Кабар каналы мына ушул Бишкек шаарынын Ак Бата конусуна сатылып жаткан полу данчак менен производитель улакка чабылган өтө күчтүү данчакты азыр көрсөтүп берет. Негизги аргымакка жетип келдик туугандар. Производитель анан дагы улакка чуркаган ат экен туугандар. Бир жагынан айгыр. Өтө производитель экен бул. Мунун атактуу баласы дагы бар экен Кыргызстанда. Көпчүлүгү тааныйт. Азыр бул айгыр боюнча сиздерге маалымат беребиз. Азыр ээсинин өзүнөн сурайынчы. Канча жаш бул? 8 жаш. Таза данчак. Таза. Бул привознойбу? Привозной Россиядан келген. Көп болгонбу келгенде негизи? Келгене бир 3 жыл болуп калды. Охо. Машалла. Бою канча мунун? Бою 1.70. 1.70, Мунугу ээрди алса 05-14 деген турат, Бар. Бул табросы бар. 2014-жылы май айында туулган деген. Май айында. Муну сол жакта турат. Чечсе билинет туугандар. Табросы бар. Санында мына. К деген табросы. К деген табросы менен. Так, жылкы боюнча сөз кылалы. Жылкынын негизи данчактын параметри менен идеал данчак аргымагы, арканкы кичиирээк окшош. Данчак негизи курс жылкы болгон үчүн муну улакка чапкандар көп. Красота үчүн сулуулугуну кууп мингендер көп. Бул данчакты көп тармакта минсеңиздер болот. Данчак аргымактар азыр Кыргызстанга келип, көпчүлүгү производитель катары дагы иштетип атат, улакка да чабып атат. Производитель катарында жагынан дагы бул аргымактардын каны таза. Атайын ушу жүрөктүү кылып селекциялык жол менен чыккан аргымак негизи данчакты билсеңиздер, мурун согуш үчүн жыккан аргымак бул. Кандай дейсем? Неси бар, неси жок мунун? Мунун улагы бар. Былтыр кышындасы аэропортту чоң улактарга салынды, ошол жерде жүрдү. Демек алам менен торпокто жүрдү, Ооба. Кандай экен эми? Буда корку сезим жок будачы. Только вперед, только задний жок, только вперед алдыга гана. Жүгүрүшү да өтө күлүк. Короче, мындайча айтканда жакшы ат. Өзүмө кичине акча керек болуп калган үчүн ушул экөөнү саттым мен. Негизи Дача суудагы торпок улага анча-мынча кире албайт да. Кире албайт. Кирип жүрөбү топко? Топко кирет. Жүрөк ток, суутусун келтирсең, жей турган нерсени жедирсең кирип кете берет. Ойлогон жериңе жетип барат. Машалла. Буттары кандай эми? Путу колу таза, ден соолугу таза, бардыгына жооп. Эми көз производитель жагынан сөз кылалы, эми бул Россия Федерациясында эми негизинен производитель катары иштеп жүргөн болсо керек. Ал жакта улак чаппайт. Ооба. Балдары бар бекен? Балдары бар. Жаллабатта бир баласы бар. Тумар деп 50 миң деп чыгарды го. 50 миң деп. Тумар ушунун баласы, Ушунун баласы. Машалла. Бул өзү ошондо 8 жаштан өтүптүр, 8 жаш. 8 жаш 3 айлык экен таш. Ооба. Машалла. Кок башын караңыздар. Чоң жылкы экен. Данчак. Бул жайы менен токтогон жок ат. Жайы менен минилип атат. Бир 3 саат минилип атат. Бул даярбы азыр, Жо дагы кичине бар. Дагы бир 15 күн, 20 күн минип туруп эле чапса боло берет. Ат даяр. Ат даяр. Машалла. Кандай эми жемге тойгоздуңузбу? Жемге тойду. Машалла. Шеп бирек бастырың эми. Мунун желкеси кандай экен? Желкеси тогат дейт. Үстүнө койсоң
Мингенде бетон сыңар, бетондоп койгондой эле болот. Эгер үстү өтө тоқ. Аттын желкеси тоқ дейт тугандар. Толук экен. Машалла. Азыр күн ыстык эми. Түшүнөсүздөр. Жалтырап турат. Данчактар өзүңүздөр билесиздер. Данчак дейт эле. Данчак ушул экен деген голос туктуңуз беле? Чуркаш кандай, чуркаш? Чуркаш өтө күлүк. Машалла. Негизи бул былтыры салынган болсо, улак боюнча бул деле улак бар деп эсептесе болот. Бирок улакта жаңы тарбиялануучудан бул дагы, Мурдагы жылы кышында кичине салганбыз, чоң улактара сала эмеспиз. Былтыры чоң улакта салдым. Демек, улактан кайткан ат эмес экен да бул, а? Улактан кайткан эмес. Жүрөгү Шеп бирек бастырыңдар. Машалла. Хайт! Чу! Көздөрү чоң-чоң, мурдулары чоң-чоң. Өтө келишкен жылкы экен тугандар. Машалла. Жылкы деп ушуну айтат. Сүйүп калсаңыздар, жактырып калган болсоңуздар, сиз ушатка байланышыңыздар, улакка чабыңыздар, уруктук тукумдук алыңыздар. Азыр Кыргызстанда баягы производитель катары өтө эле жан-жандыктар популярдуу болуп кетти да, Ооба. Буюрса, улактан чыкса башкасын колдоносуздар тугандар. Коркунуч жок. Негизи жаккан болсо байланышыңыздар. Биз Тез Кабар каналы ушул эки мыкты уникалдуу аргымакты көрсөтүп бердик. Экөө тең өзүнүн жумушу боюнча, функциясы боюнча мыкты аргымактар экен. Буюрса, сиздерге буйрусун. Биз сиздерге келип кызматты көрсөттүк. Ага ишиңизге ийгилик. Жылкыны сүйгөн, кадырлаган бир адамга насип калган болсун, сизге окшоп. Ооба. Сиз дагы жемин, тогун берип, тапканыңызды алып келип берип аттыңыз эми. Бердим. Мындай эле бир аттардан аянганым жок менечи. Машалла. Жылкыдан аябаш керек эми. Жылкы менен койдо береки бар дейт. Берсең болот да. Жеш керек булар. Жегениге сүйүнүп бере бересиң да. Бул баш жүрөккө сезим тартылуучу жалгыз жаныбар ушул да бул негизичи. Сезбейсиң. Математикалык жактан эсептесең только минуска кетесиң. Бирок билинбейт. Билинбейт. Бирок барака бар. Машалла. Şu argımakты biz sizlere görsetip verdik. Байланышыңыздар, видео жыйынтайбыз. Бишкек Накпата конушунда турат булар.